erteң menен күн жашоо башталарда 5 минут окуйлу, кеч жашоо бүткөндө 5 минут окуп анан жаталы. Болду, мен айткан жокмун 10 мүнөттөн, жарым сааттан, 1 сааттан аны кыла албайбыз. Эки баласы акча жөнөтсө, бул ата бул жерден үй дагы салат, кошумча жер алып, ага да үй салат, туугандарына да үй салып берет, машиналерди да сатып алат, тойго толугунан даярдык кылып, анан акчаны чогулта баштайт. Балам баарына жетти. Сентябрдан башта как раз окуу да башталат. Болду, сентябрдан. Кээ бирөөлөр эмне дейт, 1-январдан башта как раз жылдын башынан. Жок, бүгүннөн азыртан баштайм дешибиз керек да. Кайсыл кесип ээси болсок дагы, эмне кылалы, Куран окуганды билген адам. Элестетиңиз, доктор бирок Куран окуганды билет. Ооругандарды эмне кылды? Дарылады, операция жасады, укол жасады, баарын жасап бүттү, анан отуруп Куран окуп жатат. Аллаху акбар. Канчалык береке. Ооруган адам өзү эле айыгып кетет. Куран окутабы, рахмат доктор, рахмат. Бул доктор молдоке экөө тең да бул адамчы. Операция да жасады, укол жасап коюп, эми Куран окуп жатат да, Алла шифа берсин деп. Операция менен укол эмне? Дары. Куран эмне? Шифа. Айырмасын караңыз. Бул дары, бул шифа. Шифа деген не дегени? Болду, оорубайсыз деген да. Аллаху акбар. Ошондуктан кайсыл кесип ээси болуңуз, бирок Куран окуганды билиңиз, Аллах сиздин кесибиңизге береке берет. Айттым го, малды кайтарып коюп, Куран окуңуз. Аллаху акбар. Алла береке берсин. Сиздин окуган Кураныңызды уккан малдар дагы бар көлүккө өтөт. Бизнесменсиз, дүкөн ачып коюңуз дүкөндү, клиенттер келет, кетет. Сиз Куран окуңуз. Алла берекесин берсин. Завод иштетесиз, Куран окуңуз. Мугалимсиз, 5 мүнөт чоң тыныгуу болот, 15 мүнөт Куран окуңуз. Алла береке берсин. Иштеген жериңизге, тарбиялап жаткан балдарга. Ошондуктан ыйык Куран бул хидаят китеби, хифазат сактык китеби, берекет китеби, шифа китеби жана Аллахтын рахматы түшө турган китеп. Бир адам жакыныбыз, чоң атабыз, таятабыз, же атабыз каза болду. Биз аябай жакшы көрөбүз аларды. Эми эмне кылып жакшылык кыла алабыз? Аларга бир тамак жеткизип бере албасак, кийим алып бере албасак, ат мингизе албасак, эмне кылып жакшылык кыла алабыз? Ушул жакшылыктардан дагы өткөн, аларга жеткизе ала турган жакшылыгыбыз ыйык Куран окуп багыштасак. Ким? Каза болгон адамдын уулу, кызы окуганга жетпей. Хадисте себеп ошол айтылган. Валадун салихун яд'у лаху. Каза болгон адамдын өз уулу дуа кылса атасына. Аллаху акбар. Молдоке атама Куран окуп дуа кылып коюңуз. Жарайт, жакшы. Молдоке окуйт, дуа кылып коет атаңызга. Соп, сөзсүз тиет. Бирок молдоке сиздин атаңыздын баласы эмес да. Атаңыздын баласы ким? Сиз. Биз каза болгон жакындарыбызга ыйык Куран окуп багыштагандан ушунчалык жакшылыктарды жеткизген болобуз. Элестетиңиз, эң жакшы тамактарды алып бергендей дүйнөдө, эң кымбат кийимдерди кийгизип, эң кымбат унаага мингизгендей жакшылык кылган болобуз. Эгер Куран окуп багыштасак, я Аллах, ушул Куранын соонун атама, чоң атама, таятама багыштадым деп. Куран окуп бүтүп 10 кишиге багыштаңыз, 100 кишиге багыштаңыз, Аллах Таала баарына соовун жеткизет. Мындай эмес бул 100 сом эле ошо 2 кишиге 50-ден бердим түгөп калды эми. Жок, андай эмес бул. Ыйык Куранын сообу ушундай, бир аяттын сообу бардык адам затына жетет да. Себеби бирөөгө багыштадыңызбы, Аллах ошону сизге 10 эсе кылып кайтарат да. Экинчисиге багыштадыңызбы, 10 эсе кылып кайтат да. Бул ошондой сооп. Bir hatım Kur'an, Kur'an-ı Kerim'ni baştan ayağına çeyin bütürdünüz mü? Allah duanızı kabul alır. Kur'an'da bütürgönde Allah. Ошондуктан biz Kur'an okup ötkönlerimizge bağıştaylı. Күндө же күн алыс. Ушул жакшыбы же жылына бир жолу бүгүн жылдык эле. Анан жылдыгы бүткөндөн кийин бир адам каза болуп 2-3 жыл өткөндөн кийин bir жылда bir жолу Kur'an окутат. Не деп Kur'an окутат? Бүгүн өлгөн күн эле.
Эстеп Кур'ан окуп коелу. 10 жылдан кийин ушул өлгөн айы, ушул май айында каза болгон эле чоң атабыз Кур'ан окуп коелу. 10 жыл эстедик. 10 жылда 10 эле жолу, жылына бир жолдан. Эми элестетиңиз, сиздин уулуңуз чет өлкөдө иштейт. Кайсыл бир өлкөдө иштейт дагы сизге акча жөнөтөт. Эмне кылуу үчүн? Үй салуу үчүн, жер сатып алып, агада үй салуу үчүн, машина алуу үчүн, тойго даярдык, ушул нерселерге акча жөнөтөт. Бир жылда бир эле жолу жөнөтөт болгонучу. Бир жылда бир жолу. Калган 364 күн жок. Эми айтыңызчы, атасы үйүндө жылына бир жолу алган акчага үй салабы, машина алабы, тойго даярданабы же өзүнүн күнүмдүк жашоосуна иштетеби? Жетпейт. Эми элестетиңиз, балаңыз, уулуңуз чет өлкөдө, бирөө эмес экөөсү. Анан күндө сизге жөнөтүп жатат да акча, сиз банктан үйгө келбей эле коесуз. Ата алып алыңыз, жөнөттүм. Болуптур балам, барып алып келсең экинчиси. Ата мен да жөнөттүм, алып алыңыз, экинчи балаңызды алып кел. Эртеси күнү кайра, ата алып алыңыз, батыраак барыңыз, бүгүн көбүрөөк жөнөттүм эле. Я Алла, бүгүн 1 саат Кур'ан окуп тур атасына. Ата бүгүн шериктериңиз менен келиңиз, катым Кур'ан кылып жөнөткөн күнүчү. Бүгүн өтө көп эме акча жөнөттүм. Эми айтыңызчы, күндө баласы, 2 баласы акча жөнөтсө, бул ата бул жерден үй дагы салат, кошумча жер алып, ага да үй салат, туугандарына да үй салып берет, машиналерди да сатып алат, тойго толугунан даярдык кылып, анан акчаны чогулта баштайт. Балам, баарына жетти. Ушундай болобу? Ошондой эле каза болгондорго жылына бир жолу Кур'ан окусак жанакындай, күндө Кур'ан окуп багыштасак жанакындай да. Элестетиңиз, күндө сооп баратат чоң атаңызга, атаңызга. Башка сооп келбей турган адамдардын жанында не болот? Мен балам жакшылап тарбиялап койдук эле, күндө Кур'ан окуйт. Алла разы болсун. Күндө сооп, бейишиңиз курулуп жатат, мүрзө чоңоюп жатат, шериктериңизге да жардам берип жатасыз. Неге? Күндө сооп жөнөп жатат да. Ошондой элестетели. Акыйкатта да ошондой, чынында да ошондой. Ошого туугандар, каза болгондорго жеткизе турган эң жакшы иш сооп. Ал сооп кайсыл? Ыйык Кур'ан окуп багыштагандан. Молдокеники дагы жетет, бирок молдоке күндө келе албайт да. Сураңыздар, молдоке сиз күндө келип мен атама Кур'ан окуп бере аласызбы? Жок, бармак элем, бирок убактым жок дейт да. Туурабы? Айылда сизден башка адамдар бар да. Жылына бир жолу келип бере алат бирок. Мен өзүмчү күндө ошого Кур'ан окуганды үйрөнөлү. Каза болгондорго да окуйлу, биринчи тирүүлөргө да. Кур'ан тирүүлөр үчүн хидаят, хифазат. Кур'ан тирүүлөр үчүн шифа, тирүүлөр үчүн берекет китеби, рахмат китеби. Каза болгондор үчүн сооп, фазилет. Демек, баарына пайдасы тиет экен, дүйнө акыретке пайдасы тиет экен, тирүүлөргө, маркумдарга пайдасы тиет экен, дүйнө акыретке пайдасы тиет экен. Ниет кылабызбы ошого туугандар? Кур'ан жаттагандарга 10 күндө бир жолу Кур'анды башынан аягына чейин окуп бүтүрүп туруу Кур'андын акысы. 10 күндөн ашыр, 1 айдан ашырбай, 10 күндө бир жолу окуп туруп, бирок 1 айдан ашырбай Кур'анды бүтүрүп туруу Кур'андын акысы. Келе акымды бер дейт. Кур'ан акысын талап кылат. Ал эми жөнөкөй адамдарга, Кур'ан жаттаган эмес адамдарга жылына 2 жолу ыйык Кур'анды башынан аягына окуп чыгуу Кур'андын акысы. Кыямат күнү Кур'ан-ы Карим, ыйык Кур'ан не кылат? Шафаат кылат, болушат. Я Аллах буну күнөөсүн кечир. Ар бир сүрө өзүнчө шафаат кылат. Бакара сүрөсү, Мүлк сүрөсү, я Аллах бул адам күнөөсүн кечир. Кечирбей турган болсоң, мени Кур'андан өчүрүп салчы анда дейт экен да. Кур'ан канчалык шафаат кылса, bir dagı perişte dagı, bir paygambar dagı al dengelde şafaat kıla albayt dedi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Birok algaç kelet dagı adamdan men akımdı ber şafaat kılayın dedi. Sen akın kanday ele? Жылына 2 жолу Куранды окуп туручу. Канча жашадың эле? 100 жыл. 100 жыл болсо 12-ни алып койсок 88 жыл. 88-ди 2-ге көбөйтсөк канча болот? 172. Мисал, мен точносын айткым 176. 176 жолу Куранды окудуңбу? Жок, мен жок эмес. Анда кечиресиз. Дүйнөдө дагы бир адамга бир туура эмес иш жасап коюп туруп, сотко иши түшүп калса, не алат? Жактоочу алат го бир. Адвокат алат го. Адвокатка не кылыш керек? Төлөш керекби? Соопчулукка иштейби? Төлөш керек. Ошондой эле Кур'ан-ы Каримдин акысы
Жылына 2 жолу окуп турсаңыз, акысын алган болот да келип болушат. Кур'ан болушту, бүттү, бул адам кутулду деген сөз да. Кайсыл адамдын ишине Кур'ан кириштиби? Мисалы ушундай адвокаттар бар го. Бул келсе болду, ишиң бүтөт дегенде ошондой күчтүү адвокаттар эми жок, андай адвокаттар азырчы. Бирок Кур'ан ошондой адвокат да. Аллах буну күнөөсүнү кечир. Эгер периштелер айтса, бул мындай чоң күнөөсү бар десе, ошол күнөөсүн дагы кечсин Аллах Таала, кечпесе мен Курандан чыгып кетем дейт экен. Караңыз. Бирок анын үчүн биринчи акысын беришибиз керек да. Акысы эмне? Жылына 2 жолу. Эми жылына 2 жолу Куранды башынан аягына чейин окуу үчүн күнүнө канча окуш керек? Күнүнө 2 парак Куран. 1 парак, 2 парак. 2 парак окууга канча убакыт кетет? 5 мүнөт, 5 мүнөт. Күнүнө 10 мүнөт Куран окусак, жылына 2 жолу Куранды окуп бүткөн болобуз. Бизде 10 мүнөт барбы? Бар, алхамдулилла. Себеби футболго кызыккандар 45 мүнөттөн 90 мүнөт, ортосунда 15 мүнөт тыныгуусу менен 105 мүнөт, 1,5 саат футбол көрө алат. Демек 1,5 саат футбол көрө алган адамда 10 мүнөт вакытысы бар да. Окуйлу. 10 мүнөт вакыт лөтчүктерде дагы бар да. 10 мүнөт вакыт ар бир адамда бар. Болгон эмне болуш керек? Ниет болуш керек. Ошол ниет канчалык бекем болсо, адам баласы ошол ниетине карап иш жасайт. Ниетибизди бекем кылабызбы туугандар? Ушунчалык бекем кылалы ниетти, баш ооруганда да Куран окуйлу, үйгө конок келгенде да Куран окуйлу, биз бирөөдүн үйүнө конок болуп барганда да Куран окуйлу, өтө күн ысып кеткенде да Куран окуйлу, орозодо да окуйлу, айтта да окуйлу, күндө окуйлу, унутуп калган күнү эртеси күнү 2 эсе окуйлу да. Бекем бел байлап, керек болсо өзүбүзгө эмне кылалы, күн тартиби кылып жазып да калалы. Кайсыл бир күнү окубасак өзүбүзгө штраф дагы салалы. Кече Куран окубадым, бүгүн эртең менен тамак жебейсиң, түштө тамак, мисал, өзүбүзгө бир кичине штрафтарды коелу. Анан кичине Куран окуй баштайбыз. Штраф жок да, окусаң окудуң, окубасаң жок. Эч ким сураган адам жок болгон үчүн биз Куран окубайбыз. Кичине өзүбүздү тарбиялайлы. Кайсыл бир күнү эгер мен ошол өзүмө тапшырма кылган 5 мүнөт эртең менен 5 мүнөт кечинде 10 мүнөт Куранды окубасам, мага 500 сом штраф деп коелу эле. Йо Алла, 10 мүнөт эмес, 15 мүнөт окуйсуз күндөчү. Штрафтан коркосуз да. Эгер 1000 сом штраф десеңиз, я Алла, эртең менен туруп, намаз окубай туруп Куран окуйсуз да. Дарат алып келип албетте. Неге? Штраф бар да. Өзүбүзгө штраф салалы. Себеп тартипке түшүүдүн бир жолу ошол. Эми өзүбүз уралбайбыз, туурабы? Сазанын бир жолу сабаш керек, бир жолу штраф салыш керек. Ошого өзүбүзгө штраф салалы. Куран окубаган күнү мен түшкү тамак жебейм. Мисал, өзүбүзгө, бирөөгө эмес, балаңызга мындай кылбаңыз. Мына Куран окубасаң тамак жок, андай кылбайлы. Анда тамак Куран болуп калат да. Өзүбүздү тарбиялоо үчүн максат эмне туугандар? Максатыбыз Куран менен достошолу, Куран менен жаталы, Куран менен туралы, өзүбүзгө Куран окуйлу. Куран окусак, канча адамдар бар кыйналып жүрөт, кыжалатмын деп, Куран окусак кыжалатчылык кетет. Канча адамдар бар түнү уктай албайт, уйку келбейт, Куран окуйлу, Аллах уйку берет. Канча адамдар бар түрдүү кыйынчылыктарда, карыз кыйынчылыгында, жумушу жүрүшпөй, үйлөнө албай, маселен барды Куранда. Үйлөнө албай атасызбы? Куран. Уулдуу боло албай атасызбы? Куран. Уулдуу болуп туруп уулуңуз жакшы болбой атабы? Ыйык Куран. Айттым го, төрөлгөндө Куран, жашаганда Куран, өлгөндө Куран, дүйнөдө Куран, ахиретте Куран, түнү Куран, күндүзү Куран, Куран эле Куран. Пайдасы бар да. Ошого биз эртең менен күн жашоо башталарда 5 эле мүнөт окуйлу, кеч жашоо бүткөндө 5 мүнөт окуп анан жаталы. Болду, мен айткан жокмун, 10 мүнөттөн, жарым сааттан, 1 сааттан аны кыла албайбыз. Кылбай эле коелу. 5 мүнөттөн бул адилеттүүлүк дагы, бул пайда да. Ошого иншалла мен дагы ниет кылам. Ар бириңиздер ниет кылыңыздар, Аллах буйрса мен Куран окуйм. Азыр мына мындай ниет келет да азыр бизгечи, так, май айы болду, майдын канчасы 24-ü, мына июньнун 1-синен баштайын. Июньнун же быйыл азыр май болуп калды, 5 ай өтүп кетиптир. Эмки жылы 1-январдан башта деп азыр шайтан бизге эмне деп атат? Варианттар издеп атат да. Туура айтты, Куран окуш керек, кой, үйрөнбөсөң болбойт деп ичибиздеги шайтан айтып атат. Бирок качан баштайсың так кара, азыр мына айтта келатат, туура. Айттан кийин башта. Кээ бирлерге
5 ай өтүп кетиптир, май болуптур уже, май болуптур. Сентябрдан башта как раз окуу да башталат. Болду сентябрдан. Кээ бирөөлөр кеп айтат 1-январдан башта как раз жылдын башынан. Жок. Бүгүннөн азыртан баштайм дешибиз керек да. Бүгүн баштайм, азыр баштайм. Биз ушунчалык Курандан сураныч туугандар, телефондогу Курандан эмес. Китеп Курандан. Себеп телефондогу Курандан окуп жатканда окуйбуз дагы бирөө чалып калса кол сүйлөшүп кетебиз да. Куранга адепсиздик болот. Ошого аны болбойт деген эмесмин. Ал болот. Өтө жакшы. Бирок ыйык Куран башкача да. Тамакты табакка салып жеген жакшы же пакеттен да жей берсе боло береби? Боло берет го, эми курсак тоет, пакеттен жейсизби, газетага салып жейсизби, эмне айырмасы бар? Бирок тарелкага салып, кашык менен жеген бул эмне? Маданият да, бул адеп да, туурабы? Чайды мисалы сизге каяка куюп берсе жакшы болот? Пиалага, чыныга куюп берип, башка жол дагы бар эле, айтпай эле коеюн. Эми ошондой кылалы. Туурабы? Дароо айтпаңыздар, ана телефондон окуса болобу? Жок, болот, телефондон окуса болот. Эки жолу болот. Бирок китептен окуганга жетпейт баары бир деп атам да. Ошого мен дагы ниет кылам бүгүндөн баштап, эң азы эртең менен кечинде 5 мүнөт. Ошого мындай деп албаш керек. Болду, мен Курандын пайдасы ушунчалык уктум, бүгүндөн баштап күндө 1 сааттан Куран окуйм. Бүгүн окуйсуз, эртең окуйсуз, бир күн калып калат. Аны колуңуздан келбегенди кылбай эле коюңуз да. 5 мүнөттөн, бул болот. Себеп андан азы лайык болбой калат да, туган 4 мүнөт Куран оку деген уят болчу. Ошого жок дегенде эртең менен 5 мүнөт, кечинде 5 мүнөт. Бири-бирибизге айталы керек болсо, кара мен күндө 5 мүнөт окуп алсам, сага ушунча штраф төлөйм. Бири-бирибизге айтып алалы. Аллах Таалам бардыгыбызга ыйык Куран менен мухаббат, достук насип кылсын. Жараткан Аллахым бардыгыбызга Куран менен достук насип кылып, Курандын берекетинен Аллахым баарыбызга насип кылсын. Ыйык Куранды Аллах Таалам жашообуздан маанилүү орун берсин. Жараткан Аллахым Курандын берекетинен, шифасынан пайдалануучу мусулмандардан кылсын. Жараткан Аллахым ыйык Куранды алдыга коюп окуп жүрүүчүлөрдөн кылсын.